ортого чыгууда. Эки күчтүү балбан. Мына сага спорттук майрам деп ушуну айтсак болот. Чыныгы кыргыздын мыкты уулдары азыр бири-бирине каршы грек-рим эрежеси боюнча күрөш алып барышат. Финал 60 кг салмак бөлүгү. Жоломан Шаршенбеков, Кызыл Тиркочон, Калы Сулайманов, Көк Тиркочон балбам жана дароо эле Калы Сулайманов чабуулга өткөн. Андан кийин бир упайды Кызыл Тиркочон балбан алууда. Түшүнүк, Калы Сулайманов азыр чындыгында өзү чабуулга өтүп, бирок ал чабуулун жыйынтыктай алган жок. Эми Жоломан Шаршенбеков былтыркы чемпионаттан бери өстү. Ал чындыгында дүйнөлүк кубокто ошол Степан Маринянды утканда эле өтө күчтүү балбан экендигин тастыктап көрсөттү. Тек гана Кыргызстанда эмес, балким дүйнөлүк аренада мыкты экендигин далилдеди. Эми Калы Сулаймановго чындыгында быйыл бул атаандашын жеңиш оңой болбойт. Бирок кайра эки упай. Эмне болду азыр? Ооба, челленджер кылгандан кийин албетте күрөш токтошу керек. Ооба, упай жок. Бул жерде Калыс бир аз ашыгып чечим чыгарып алды чындыгында. Себеби Калы Сулаймановдун колу тайып кеткен болчу. Күрөш андан ары жалгашат. Вертушка акмасынын чеберлери экөөсү тең. Колун байлап, андан кийин чабуулга өтүүнү өтө жакшы өздөштүрүшкөн. Жоломан Шаршенбеков дагы, Калы Сулайманов дагы азыр байкай туралы. Көк Тиркочон балбанга активдүүрөөк кыймылдөөгө чакырууда ортодогу Калыс. Демек азыр биринчи пассивди дал ушул Калы Сулайманов алышы дагы ыктымал. Ооба, Көк Тиркочон балбанга көбүрөөк кайрылууда. Блю пассив деген аракетинде ал ортодо Жоломан Шаршенбеков. Жакшы аракет жана 4 упай алды. Бирок таза далысына басууга бул жолу мүмкүн болгон жок. Ушул жерден эми Калы Сулайманов өзү активдүүлүктү күчөтөт. Байкай туралы күтүлмөгөн жерден Жоломан Шаршенбеков укманы өтө мыкты деңгээлде жасады. Жана 5-0 азыр. 5-0 эсебинде Кызыл Тиркочон балбан алдыга чыгып турган маалы жана дагы 2 упай. Жыйынтыгында таза жеңиш Жоломан Шаршенбековго берилет. Бирок ага чейин челлендж бар. Бүтөлө эмне болду бул жерде? Челленджди көрөлү, себеби Жоломан Шаршенбеков Калы Сулаймановдун машыктыруучусунун ою боюнча Жоломан бул жолу бутун коюп койду деген пикирде. Бирок караңыздарчы, кандай өстү Жоломан Шаршенбеков, кандай балбан катары, кандай жогорку деңгээлде өскөндүгүн көрдүк. Жок, эч кандай бутун койгон эмес бул жолу Жоломан Шаршенбеков. Таза жеңиш бул. Таза жеңиш жана Шаршенбеков Жоломан бул жерде Кыргыз Республикасынын чемпиону аталат. Ооба, биз албетте Жоломанды алдын ала куттуктай берсек болчудай, себеби бул кайталоодон көрүнгөндөй эч кандай эреже бузулгандыгы байкалган жок. Ал эми Жоломан өтө мыкты. Чындыгында Калы Сулаймановду 2 мүнөт ичинде утуп алат деген бул чындыгында өтө мыкты балбан экендигинен кабар берет. Азыр Калыстар тобу дагы да болсо абалды жайдатылган тасмада көрүп жатат окшойт. Азыр кандай чечим чыгат, дагы да болсо биз күтүүдөбүз. Бирок челлендж менимче утулат болсо керек бул жерде. Эч кандай эреже Жоломан Шаршенбеков тарабынан бузулгандыгын жеке мен байкаган жокмун. Калыстар кайтууда. Челлендж кайтарылбайт жана Жоломан Шаршенбеков жеңүүчү аталды. Биз албетте Жоломан Шаршенбековду жеңиш менен куттуктайбыз. Мына сага Жоломан Азамат.